Салам радиосунда жаңылыктар. Арваңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткен шаарында турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу Салам медиага Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда өрт саат 13:15 чамасында толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн жалпы аянты 1 чарчы метрди түзгөн. Өрттөн жабыркагандар болгон жок. Учурда кырсыктын чыгуу себеби такталууда. Баткенде баңгизат колдонууга шектелип, 2 тургун кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык ыкчам тергөө иш-чарасынын жүрүшүндө кармалган 43 жаштагы тургундун үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, анын жашаган турак үйүнөн 5 грамм кара күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар зат табылып, колдонулган шаймандар менен кошо алынган. Мындан сырткары анын кылмыштуу шериги 50 жаштагы жарандын жашаган турак үйүнө тинтүү учурунда 4 грамм кара күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар зат табылып, колдонгон шаймандар менен кошо алынган. Алынган затка тийиштүү экспертиза дайындалып, анын корутундусунда аз өлчөмдөгү гашиш наркотикалык зат экендиги аныкталган. Кармалган жарандар убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бүгүн советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылган күнү. 1989-жылдын дал ушул күнү дээрлик 10 жылга созулган Ооган согушу аяктаган. Бул күнгө байланыштуу Баткен шаарында Ооган согушунун курмандыктары эскерилди. Иш-чарадан кененирээк кабарчыбыз Сабира Бакирбек кызы баяндайт. Бүгүн 15 февралда Баткен шаарында Ооган согушунун аяктаганын 35 жылдыгына арналган салтанат болду. Иш-чарада Ооган согушунда баатырларча курман болгон жоокерлер эскерилип, алардын арбагына багышталып Куран окулду. Афганистан согушунда курман болгон бир туугандардын руухтарына фейсабилла багыштадык. Аллахым өткөндөрүн рахмат кылгын, жайларын жаннаттан кылгын, акыреттерин абад кылгын, били билбей кылган күнөөлөрүн өзүң максатын, калгандарды саламат кылгын. Би рахметике я архамар рахим. Аллаху акбар. Салтанатка Ооган ардагерлери, бир катар бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Анда кыргыз аскерлеринин эрдиктери баса белгиленип айтылды. Советтик армиянын аскер контингентинин алгачкы тобу 1979-жылы Ооган жергесине киргизилип, 1989-жылы генерал-майор Громов жетектеген акыркы аскер бөлүк ушул бүгүнкү күнү чыгарылган. Сиздер 10 жылга жакын убакыт алган аскердик операцияда сиздер өзүңүздөрдүн интернационалдык милдетиңиздерди туу тутуп, баатырдыкты, каармандыкты, чечкиндүүлүктү жана сабырдуулукту Совет элине эле эмес, дүйнө жүзүнө далилдей алдыңыздар жана даңазалай алдыңыздар. Аскердик антка бекем турган жоокерлер Ооган согушунда каармандык жана эрдик менен салгылашып, өздөрүнүн мекенчилигин жана майтарылбас эрдигин көрсөтө алышкан. Ооган согушунда жүздөгөн кыргыз жоокерлер арасында Баткен шаарынын эр азаматтары да бар. Булар сиздер. Урматтуу ардагерлер, Баткен шаарынан Ооган согушуна 19 эр азамат кеткен болсо, бүгүнкү күндө катарыбызда 15 ардагер өмүр сүрүп. Кан күйгөн Ооган согушунун эч качан унутулбайт. Арадан канча мезгил өтсө да, каарман жоокерлерибиздин эрдиги, жаркын элеси элибиздин жүрөгүндө түбөлүккө сакталып келет. Ооган согушуна 7000ден ашуун кыргызстандык жоокер барган болсо, 300гө жакыны курман болуп, 1500 жоокер жарадар болгон. Ал эми 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Патриоттук духка тарбиялоодо жаштарды биз ар дайым тарбиялап келебиз. Мектептер менен, мектеп-ишканаларда, ошондой эле военный частарга барып, алар менен жолугушуп, биз башыбыздан өткөн баягыда окуяларды айтып берип, эртең күнгө келечекке карата бир жакшы биз патриоттуулукту, эл жерибизде тынчтыкты сүйгөнгө биз чакырып келебиз да дайыма.
10 жылга созулган бул согуш миллиондогон адамдардын жүрөгүндө өчпөс так калдырды. Жаштыгын согуш таласына арнаган Каныбек Төрөев ал күндү мынтип эскерди. 18 жашта эле 2 жыл ошол алган жергесинде кызмат кылып келдик. 8 ай болдук, ошо Шиндант жерде болдук. Шиндант Гератта. Ошо күндөрдү эскерип, мына энди жакшылык күндөр болсун. Белгилей кетсек, бул күн Баткенде ар жыл сайын салттуу түрдө белгиленип келет. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.